Улукбек Асамидинович, өкмөт дайыма эле айтат да, кылабыз, келечекте айтат. Жөнөкөй тил менен бүгүнкү күндө эл кантип жашаш керек? Доход өспөй жатса, айлык өспөй жатса, пенсия, жөлөк пул, башкасы доходдор жок болсо, аз келгенсип кургакчылык азыр. Анын өкмөт августта электр энергиянын баасын көтөрөбүз деп атышат. Так эле элдин чөнтөгүндө шамал ышкырып жатса, кантип алар төлөйт? Хотя бы жарым жылга ушуну дагы жылдырыш керек да. Баалар мына продуктулардын депутаттар айта кетти ошону. Бирок ошону дагы карап кичине кризис учурунда бааларды дагы көтөрүп эл кантип ошо жашайт? Бүгүн мейли келечекте кылабыз деп атасыңар, пландар бар, планды жасайбыз. Азыр эмне кылыш керек? Вот биз мисалы бүгүн мына отурум бүтөт, эртең эле бизге жарандар келет да. Кайсы доход менен эл жашаш керек бүгүн? Жооп берейин, уруксат берсеңиз, Дастан Далабаевич. Чындыгында чын жүрөгүңүз менен айтып атасыз маселени. Мен деле бул маселеге абдан жүрөгүм ооруп турат. Чындыгында акыбал өтө деле жакшы эмес. Азык түлүк маселесинде, пенсия, пособие маселелеринде чындыгында кээ бир мына өзүңүз жакшы билесиз, атайын балдар чоңойгон үйлөрдө 100 сомго 3 маал тамак берип атабыз да. Ошолорду көтөрүшүбүз керек. Жолдорду оңдошубуз керек. Ошол эле мезгилде бул сиздин дагы оюңузду түшүнүп турам. Эгерде энергетика маселесин бир тартипке келтирип, тариф маселесин бир жолго салып албасак, кайсы бир өкмөт ушул жоопкерчиликти алыш керек да, Дастан Далабаевич. Түшүнүп турам, аны жылдырыш керек да. Азыр мына көрөт атасыз го эми. Биздин жүрөгүбүз ооруп турат, элдин курсагы ачка болуп турбайбы? Дастан Далабаевич, өзүңүз жакшы билесиз да, ооруну жашырсаң өлүм ашкере дейт. Ар бир өкмөт, кантип төлөйт? Ар бир жетекчи. Улукбек Асамович, кантип төлөйт? Ордо башталат да. Сизге жооп берейин азыр. Эгерде кайсы бир өкмөт ушуну бир жоопкерчиликке алып, бул баягы тариф маселесин мен жана берде Дастан Артысбек суроо бергенде айтпадымбы? Биз элдин пикирин эске алабыз. Биз азыр чечим ала элекпиз. Бирок Дастан Далабаевич, өзүңүз жакшы билесиз, мен айтып коеюн, чечимди бүгүн албасак, мындан ары энергетикада кризис болот. Түшүнүп атам, жылдырыш керек да, хотя бы кичине алдында. Жылдырыш керек дегенди биз карап чыгайлы. Азыр мына 15-июлга чейин белгилүү болот, кийинки айдын 15-inde азыр сайтка илинди. Бирок биз элдин пикирин эске алып, жанагы алтын кен, майнинг, алкоголь өндүргөн өндүрүш жакты баары бир көтөрөбүз экесе. Бирок элге болгон социалдык тарифти биз карап чыгууга даярбыз. Бирок, урматтуу Дастан Далабаевич, бир да инвестор келбейт бүгүнкү тариф боюнча. Мен ачык айтып коеюн. Камбарата бир боюнча, башка боюнча. Бирок ушул туура айтып атасыз, энергетика тармагындагы коррупцияларды, башкаларды да жөнгө салбасак, бүгүнкү күндө өзүңүз билесиз, биз тышкы карызда 100 миллиард сомдон ашык төлөшүбүз керек. Ушул маселе турат. Ошолордун бардыгын мен мына талап коюп атам. Давайте энерги компаниялар өздөрү төлөсүн ушул карызды. Эмне үчүн муну биз бюджет аркылуу төлөшүбүз керек? Аны эл төлөйт да эми, чындыгында. Эл төлөйт. Эл кантип төлөйт? Азыр мына мен айтып атам го, айлыктар боюнча, жөлөк пул боюнча, пенсия, башка доход боюнча экономика өлдү, ири ишкерлер качып атат. Силер мына инвесторлорду күтүп атасыңар. Ким келет? Ошо эмне кылабыз? Кантип жашайбыз? Эми Дастан Далабаевич, бир аз оптимистиракта болойлу, жакшы нерсени ниет кылайлы, жаман дей берсек. Мен өзүм оптимистмин да, бирок туура эле түшүнүп атам. 4 ай мурун мен сизге жөн эле суроону берген жокмун. 5600 сомго кантип эл жашашат? Акыбал оор. Акыбал өтө оор. Оптимисттик көз караштабыз биз. Ушул оңдойбуз деп келгенбиз. Сиздердин жардамыңыздар менен эми бардык жүк ушул кезге келди азыр. Энергетика боюнча, суу боюнча баалар өсүп атат. Ошону эми мен ойлойм, жана бул жерде азыр сизге чейинки сүйлөгөн депутат дагы айтты, ушул урматтуу Улукбек. Иши кылып жарандар чыдаш керек да. Эми эгерде бизде эле ушул проблема болуп атса, анда макул болсок болмок да. Кошуна өлкөлөрдө да болуп атат азык түлүк. Сөз ушундай болуп атпайбы? Чыдаш керек. Мал кырылып атат. Эми
бир чети чыдаш керек дегенге деле мен макул эмесмин. Маселени чечишибиз керек да. Акырындап четинен чечип отуруп, бир жыйынтыкка жетишибиз керек да. Бирөө жарым жоопкерчилик алыш керек да. Анан кайра эле алмаштырып, кайра сайгылай берсек, мен ойлойм, эч ким жоопкерчилик албайт. Азыр мен комитетте айттым, эгерде маселе менде болсо, мен ага даярмын. Бирок биз жоопкерчиликти алдык, убакыт бериңиздер, чечели деп атабыз. Анан кайра жаңы киши келсе, ким алат анда жоопкерчиликти? Ошон үчүн мен ойлоп атам, бир туруктуулук, өзгөчө мына инвесторлор да айтып атат, бир ким менен иштейбиз биз депчи. Мен ушул мына барган өлкөлөрдөн дагы бүт тажрыйбаларды алып атабыз. Колдон келишинче инвесторлорго шарт түзөйлү. Бизге акча кирсин, товар кирсин, элдин жашоосу көтөрүлсүн. Биз айтып атабыз, урматтуу депутаттар, биздин мына урматтуу президентибиз баш болуп коюп жаткан талап бүгүнкү күндө, сиздер коюп аткан талап, биз ушул карапайым элдин жашоосун көтөрүш. Бизде экономика өссө, ошондо айлык маяна көбөйөт. Ошондо бүт импорттан көз карандысыз болобуз. Импортозамещениени чечсек. Өндүрүш болбосо, мындай айтканда, акыбал макроэкономикалык көз караштар. Эми ковидке деле шылтагандан алыспыз, бирок мен ойлойм, азыр ушу инвесторлорду киргизүү менен биз бир топ маселелерди чечебиз, Кудай буйрса. Убакыт бериңиздер. Кудай буйрса. Рахмат. Рахмат.